Баткен мамлекеттик университети 2000-жылы 23-июлда Кыргыз Республикасынын президенти Нурсултан Аскаракаевдин буйругу менен 190-указ менен түзүлгөн Кызыкадагы Ош мамлекеттик университетинин Ош технологиялык университетинин Кызыкадагы филиалдары, ошондой эле Ош технологиялык университетинин Ош мамлекеттик университетинин Сүлүктүүдөгү филиалдары жана Ишеналы Арабаев атынан Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин Баткендеги окуу консультативдик борборунун негизинде Баткен мамлекеттик университети болуп түзүлгөн. Баткен мамлекеттик университетинин бүгүнкү күндө 3 институту бар. Бул Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институту, Кызыкай экономика технология институту жана Кызыкай гуманитардык педагогикалык институту. Андан тышкары 2 колледж бүгүнкү күндө структуралык бөлүмдө иш жүргүзүүдө. Жалпысынан бүгүнкү күндө бизде 11961 студент билим алууда. Алардын 9474 контракттык негизде, ал эми 368 бул бизде бюджеттик негизде окутат. Ошондой эле бизде андан тышкары кесиптик орто билим берүү бөлүмдөрү бар. Кесиптик орто билим берүү бөлүмдөрүнүн негизинен 2484 студент билим алууда. Алардын ичинен 137 бюджеттик негизде. Жалпысынан бизде окуу корпустарда 17 окуу корпусунда билим берүү жүргүзүлөт. Жалпы билим берүү программасы боюнча бизде 14 билим берүү программасынын боюнча 21 багытта билим берүү бүгүнкү күндө жүргүзүлүп келүүдө. Бул бакалавр жогорку билим берүү баскычы боюнча. Педагогикалык профессордук курам боюнча айтып өтсөк, жалпысынан бүгүнкү күндө бизде 52 илимдин кандидаттары, доценттери, 4 илимдин доктору бүгүнкү күндө бизде билим беришүүдө. Ошондой эле бир канча бизде Кыргыз мамлекетинин билим берүүнүн мыктылары бар, мектепте мугалимдерибиз бар, маданияттын мыктылары, ошондой эле спорттун эл аралык деңгээлдеги чеберлери бар. Алар бүгүнкү күндө ошол ар бири өзүнүн тиешелүү адистер боюнча билим беришип келүүдө. Албетте студенттерге жана мугалимдерге бүгүнкү күндө толук шарттар түзүлүүдө. Алардан тышкары бизде 6 стадионубуз бүгүнкү күндө студенттердин болуп карамагында, андан тышкары 8 медициналык пунктубуз бар. Бул жерде медайымдар студенттерге кызмат көрсөтүүдө, алардын ден соолугу боюнча кам көрүүдө. Бизде бүгүнкү күндө студенттердин толук кандуу билим алууга барлык шарттар түзүлгөн. Материалдык техникалык базалар, ал жердеги аудиторный фонддор, жатакана бүгүнкү күндө 160 орунга ылайыкташылган жатакана. Мына февраль айынан баштаса, мен ошо өз жумушум директорлук кызматка киргизсем, ошондон бери бүгүнкү күндө биз 30 миллион сомдон ашык тендер өткөрүлдү. Бул Баткен мамлекеттик университетинин бардык структуралык түзүмдөрүндө ремонт иштери, капиталдык ремонттор, материал техникасынын базасын чыңдоо боюнча эле бир эле мисал келтирсек, бүгүнкү күндө 12 миллион сомдук 260 компьютер алынып атат, акыркы үлгүдөгү компьютер, жанагы принтерлер алынып атат, 3 в 1, андан интерактивдүү доскалар, электрондук доскалар бүгүнкү күндө алынып, азыр колдонууга берилип алынып турат. Биз берилди, бул бардыгы ошо келип түшкөн билдирүүлөр негизинде муктаждыктарга жараша. Анткени биз өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө сан ариптештирүүдө биз мыкты бир компьютерлер менен болбосо биз программаларды менен жетишүү кыйын. Бүгүнкү күндө окуу корпустарынын баарында бизде окуу структура бөлүмдөрүндө баарын биз автоматташтырган түрдө өткөрүп атабыз. Мына 12 мартта эле баарыңыздарга белгилүү болгондой, биз жанагы бирдиктүү терезеге өткөрдүк. Ал жерде студенттерге тиешелүү болгон баардык иш кагаздары, справкалар, ошондой эле академиялык справкалар баардыгы ошо бирдиктүү терезеден берилет. Мурдагыдай студенттер барып деканаттарда, факультеттерде болсо кадрлар бөлүмүндө күзөткө турбайт справка алуу боюнча. Ошондой эле академиялык справка алуу боюнча да булар мурдагыдай күзөткө турбайт. Бирок ар бир студентти тейлөөгө эң эле көп дегенде 3 мүнөт убакыт кетет. Студенттердин жана справкасын алуу боюнча. Келгенден бери биз мугалимдердин эмгек акыларын көтөрдүк. Мына кечээ эле биз болгон окумуштуулар кеңешинде ошол биздин жанагы млаш жабышуучу персонал бар. Административ чарба кызматкерлеринин айлыгын мурда 15% экен майнасы, кошумча төлөм бүгүнкү күндө биз 50%ге көтөрдүк аны. Ошондой эле ар квартал сайын биз мугалимдерге кошумча төлөмдөр төлөнүп атат. Мындан тышкары биз мына 22 февралда биз окумуштуулар кеңешинде кабыл алганбыз. Бул да бир окуу жайыбыздын чоң жетишкендиги. Доктордук илим жактаган окутуучу жогорку аттестациялык комиссиядан бекитилип, доктордук наам тийгенден 60 000 сом бир жол төлөнүүчү премия. Ал эми кандидаттык диссертацияны жактаган окумуштууларга 40 000 сом премия бир жол төлөнүүчү. Ал эми министрликтин гриф менен чыгарылган окуу китептерине 20 000 сомдон. Андан тышкары бизде эгер автордук укук патент алган болсо алга 20 000 сом, окумуштуулук наам алган болсо доцент профессорлор буларга 10 000 сомдон разовый премия бекитилген. Бул боюнча уже алды ала баштады бизде. Мына жакында эле өзүңүздөр белгилегендей
Biz Баткен мамлекеттик университети бүгүнкү күндө bir өнүгүү жолуна bir башка bir багытка курс алдык. Ол мына жакын эле өзүңүз баары белгилегендей, биздин биринчи иш сапарыбыз, сыртка болгон иш сапарыбыз Түркия Республикасында болду. Ал жерде биз Түркия Республикасындагы Сакария университети менен, Нежметин Эрбакан атындагы университет менен, ошондой эле бизде Биязит университети менен келишимдер түзүлдү, эки тараптуу келишимдер. Андан тышкары биз Диянет фонду менен, ошондой эле Түркия Республикасынын билим берүү илим министрлигинин алдындагы дин иштери боюнча министрлиги менен келишимдер түздүк. Негизги келишимдерибиздин биздин биринчи болуп келишимдер 16 пункттан турат. Негизгилеринин бири бул студенттерди академиялык мобилдүүлүккө жөнөтүү, жаңы окуу жылдан баштап. Ошо биз педагогика, экономика, юриспруденция багыттары боюнча жана техника багыттары боюнча студенттерибизди жана академиялык мобилдүүлүккө жөнөтөбүз. Андан тышкары окутуучуларыбыз повышение квалификация жөнөтөбүз. Андан тышкары биз магистратура боюнча мына биз быйыл магистратура 5 багыт боюнча кабыл ала баштадык. Ушул эле багытта Түркия Республикасы менен сүйлөшүү жүргүздүк, магистранттарды өз ара карым катнашын күчөтүү боюнча. Андан тышкары дагы бир жетишкендиктердин бири Баткен облусунда Баткен мамлекеттик университетинин базасында 2 лицей ачуу, иман лицейини, ошондой эле бизде теология факультетин жана айыл чарба факультетин ачуу боюнча макулдашуу жүргүзүп келдик. Ошол Түркия Республикасынын Диянет фонду жана Сакария университети менен Нежметин Эрбакан атындагы университеттер бизге ошол айыл чарба факультетинде лабораторияларды камсыздоо боюнча, алардын ичинде материалдык базасын камсыздоо боюнча чоң бир бүгүнкү күндө келишимге кол койдук. Мына Кудай буйруса ушул айдын орто ченинде алардан делегаттар күтүлүп атат. Мына кайсы окуу корпустарында ишке ашырабыз, канча материалдык сумма кетет, баарын ошол эле бүгүнкү күндө биз даярдап бергенбиз. Алардан өкүлчүлүктөр күтүп атабыз. Алар келсе бул дагы бир жакшы бир жолго коюлат. Андан тышкары бизде Россиянын 4 университети менен бүгүнкү күндө келишим түздүк. Мына жакында кечеде түздүк, бул 5-чи университет болду. Бул жерде ошол двойной диплом боюнча эң негизгиси эки тараптуу жана 2+2 деп коебуз. Двойной диплом боюнча бул экономика жана педагогика багытындагы двойной диплом боюнча келишимге кол койдук. Бул Нижегородский государственный педагогический университет имени Кузьмы Минина, андан кийин Воронеж мамлекеттик Воронежский государственный лесотехнический университет менен түздүк Морозова. Ошол университет и Тамбовский государственный университет имени Державина, ошол университеттер менен эки тараптуу келишим, бул двойной диплом боюнча. Андан кийинкиси бизде жана конок лекциялар боюнча приглашенный профессор деп коебуз, конок лекцияларын өтүү, окутуучулардын барып тажрыйба алмашуусу жана студенттердин академиялык мобилдүүлүк боюнча биз келишимге кол койдук. Биринчи түшүмүнүн бери мына 12 апрелден 17 апрелге чейин ошол Нижегородский государственный университеттен бизден 4 окумуштуу профессор келип, биздин 100 окутуучу жана 100 студентке акысыз негизде курс өткөрүп, повышение квалификации 72 сааттык курс өткөрүп кетти бир жума бою. Бул жанагы орус филологиясы боюнча келип ошо удостоверенияларды берип, күбөлөндүрүп, кагаздарды берип кетти. Бул мына бизде алдыбызда турган аккредитацияга өтө чоң бир таасирин берет. Анткени ал негизги талаптардын бири ошол. Андан кийинкиси бизде күтүлүп атат. Мына биздин 2 профессорубуз сентябрдан баштап ал жакка барып лекция окуп келет, конок лекциясын. Ал жактан 2 профессорду күтүп атабыз. Сентябрь айынан бизде ошол 3 университеттен ар биринен 5 университет бизге келишүү күтүлүүдө. Бул экономика, педагогика багытында. Бизде ошол эле учурда биздин студенттерибизди мына азыр жөнөтүү алдында турабыз. Сентябрдан баштап ал жакка жөнөтөбүз академиялык мобилдүүлүк боюнча. Өзү бир семестрге эле 2 ай 3 айга жөнөтүп студенттерди. Бул биздин тышкы байланыш боюнча. Андан кошуна мамлекеттер боюнча бизде Андижан мамлекеттик университети менен бар, Фергана университеттери менен, ошондой эле Динауский университет менен келишим түзүлгөн. Мына жакында эле өткөрүлгөн эл аралык илимий практикалык конференцияда Өзбекстан Республикасынан, Монголиядан, Россия Федерациясынан, ошондой эле Казакстан Республикасынан жана окумуштуулар катып жалпысынан бир 70тен ашуун илимий макалалар түштү. Аларды бүгүнкү күндө биз жарыялоо алдында турабыз. Ал үчүн биз жарыялоого ошол Кыргызстандагы эң беделдүү болгон басмакана бул Известия вузов наука новых технологий менен келишим түзгөнбүз. Алар атайын бир санын ошо бизде өткөн илимий практикалык конференцияга арнап ошону жыйынтыгы боюнча чыгарып бермекчи.
күндө ошол студенттерге татыктуу билим берүү максатында ошол Баткен мамлекеттик университетинин карамагындагы 3 институт жана башка мекеменин бүгүнкү күндө баарында жалпысынан 30 миллион сомдон ашуун тендер жүргүзүлүп утуп, тендерден коюлуп бүгүнкү күндө иш жүрүүдө. Ал жерде мына жакында эле өзүңүздөр белгилүү 29 май күнү Кызыкая гуманитардык педагогикалык институтунун базасында кичи футбол полиясынын ачылышына өткөрдүк биз. Ошол эле жакында мына Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунда жалпысынан бул жана кышкы жылытуу системасын жаңыдан заманбап куруп атабыз. Андан тышкары алардын спорт залын башкадан оңдоп түзөө иштерин жүргүзүлүп атат ал жерде. Андан тышкары мына айнектердин баардыгын биз ошол заманбап жанагы пластик айнектерге алмаштырып атабыз. Бул Сүлүктүүдө болуп жаткан иштер Кызыкая гуманитардык экономикалык институтунда өзүңүздөр баарыңыздар белгилегендей бул бир канча жылдан бери ошол бир чуулгандуу иш болуп келатат. Бул сырткы фасадтарына жана ичиндеги бир абалдарынын калыбына келтирүү боюнча бүгүнкү күндө өтө чоң иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө мына барып көрсөңүздөр болот. Окуу жай түптамы менен өзгөрүп атат ал жерде. Үстүндөгү чатыры жабылды башынан. Азыр фасадтарын оңдоо иштери жүрүп атат. Ичкиндеги жанагы линолеум төшөлүп, бардык полдор оңдолуп атат. Ошондой эле Кызыкая гуманитардык педагогикалык институтунда ал жерде биринчиден студенттердин саны да көп, окутуучулардын саны да көп. Бирок документтерди койгонго мүмкүн архив талапка жооп бербей калгандыктан өтө эскилиги жетип, бүгүн биз жаңыдан ушул архивди 5 бөлмөлүү архивди ошо архивдин талабына жооп бере турган архив куруу башталды бүгүнкү күндө. Кудай болсо ушул окуу жылдын аягына чейин ал бүтүлүп ишке берилет. Бардык документтер ал жака көчүрүлүп өткөрүлөт. Андан тышкары бизде мына Кызыкая экономика технология институтундагы жылуулук системасы жакшы бир жолго коюлуп бүгүнкү күндө өтө бир жакшы деңгээлде студенттерди жанакы санэпидстанциянын талабына жооп бере турган деңгээлде жылуулук берилип жатат. Окуу жайлардын баарына бүгүнкү күндө мына биздин артыбызда тургандай жүгүртмө эмелер коюлган окуу жайларыбызга студенттердин келечеги жакшы бир татыктуу билим алуу үчүн бардык шарттарды түзүүгө биз бел байлаганбыз. Өзүңүздөр белгилүү жакында биз ошол заманбап ажаткананын курулушун баштап атабыз. Бул студенттерге жылуу суу, муздак суу бардык шарты менен. Анткени биринчи кезекте биз ошол студенттерге шарт түзбөсөк, биринчи кезекте биз ушу бир ажатканадан баштабасак, анда биз келечек муга бир татыктуу билим бере албайбыз. Студенттерге жакшы бир деңгээлде билим берүү максатында жаңы басмадан чыккан китептерди мына өтө бир акыркы убактарда, акыркы 2-3 айдын ичинде акыркы үлгүдө жаңы басылып чыккан, кыргыз тилинде басылып чыккан адабияттарды көп биз сатып алдык студенттер үчүн. Мунун баары ошол мугалимдердин комиссиянын чечими менен, студенттердин каалоосу менен жана ошол бүтүрүп чыгаруучу кафедра, жооптуу кафедралардын суроо талабы менен бүгүн адабияттар менен толук камсыз болду. Мына азыркы күндө ошо бир жуманын ичинде бизде жаңыдан бир жаш илимпоздор үчүн, жаш окумуштуулар үчүн атайын бир китепкана ачылып атат бул жерде. Ичинде бардык ошол компьютерлер менен камсыз болгон. Ошондой эле биз Турциянын ТИКА фонду менен сүйлөшүү жүргүзүп, бүгүн күндө келишимге кол койдук. Биз мына күтүп атабыз жаңы окуу жылдын аягына чейин алар бир заманбап бизге жанагы принтер, робот берген белекке тартуулап атат. Андан тышкары Түркиянын ТИКА борбору бүгүн күндө бизде түрк борборун ачып берүү боюнча келип көрүп кетти. Канча эмерек кетет, канча жакын арада ошо Баткен мамлекеттик университетинин базасында түрк борборун ачылуу аземи күтүлүүдө. Бүгүн андан тышкары сентябрь-октябрь айларынан бизде кыргыз славян борбору ачылат. Бул жерде бул жанагы Россия тарапы менен келишимдин негизинде окуу жайлар менен башкы мекемебизде мына өзүңүздөр көргөндөй бүгүн өтө чоң курулуш иштери жүрүп атат. Университеттин бардык фасады өзгөрүп атат, арт жагында фасадтары, университеттин ар бир аудиториялары бүгүн заман талабына ылайык өзгөртүлүп, компьютердик класстарга ар бир ошо компьютерге жана компьютердин астына койчу ар бир студентке өзүнчө индивидуальный ошол отургучтар, стол стулдар менен камсыздалууда. Бул ар бир жасаган кадамыбыз студенттин татыктуу билим алуусу үчүн жана мугалимдин сапаттуу билим берүүсү үчүн арналган биздин иш-чаралар.
Баткен мамлекеттик университетинде окуу жана окуусулдук иштер Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын, Батмунун уставынын, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин жоболоруна жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле Батмунун окуу процессинин графигине ылайык жүргүзүлөт. 2020-2021 окуу жылында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2020 жылдын 17 августундагы буйругунун негизинде окуу процесси онлайн режиминде, башкача айтканда аралыктан билим берүү технологиялары менен. Ал эми экинчи семестри Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2021 жылдын 12 январындагы буйругуна ылайык окуу процесси аралаш окутуу форматында уюштуруунун алгоритми түзүлүп, алгоритмдик негизде окуу процесси жүргүзүлүүдө. Баткен мамлекеттик университетинде азыркы күндө бардык түзүмдөрүндө биздин башкы мекемеде АВН системасы толук кандуу ишке кирип, азыркы күндө АВН системасынын 25 программасы толук кандуу иштеп жатат. Дал эле ушул бөлүмдө медиа борбору дагы кошо ачылган. Бул медиа борборунда биздин бир гана башкы мекеме эмес, бардык окуу түзүмдөрүндө болуп жаткан иш-чаралар, окуу процесстерлерине видео тасмаларды тартып, YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыны сайтыбыз аркылуу жарыялап жатабыз. Бул бөлүмдө Баткен мамлекеттик университетинин сайты дагы жакшы иштеп жатат. Толук кандуу ишке кирген, бардык материалдар, бардык жоболор, окуу процессинде болуп жаткан иш-чаралар Баткен мамлекеттик университетинин сайтында азыркы күндө толук кандуу чагылдырылып жатат. Ошондой эле биздин Баткен мамлекеттик университетинде инвестиция жана гранттарды тартуу бөлүмү дагы ишке толук кандуу киргизилди, дагы иштеп жатышат. Азыркы күндө биздин студенттер, кызматкерлерибиз проекттерлерди жазып, гранттарды тартуу алдында турушат. Баткен мамлекеттик университетинде 6 илимдин доктору, 52 илимдин кандидаты эмгектенүүдө. Ошондой эле 2020-21 окуу жылында 4 окутуучу өздөрүнүн илим иштерин ийгиликтүү коргоп алышты. Уюштуруу тарбия мамлекеттик тил жана спорт департаменти окуу жайдагы уюштуруу, тарбиялык, спорт иш-чараларын жүргүзөт. Ошондой эле департамент өзүнүн Айгүл-Тоо тарыхый маданий музей комплексин өзүнүн ичине камтыйт. Окуу жайыбыздын ректору профессор Гыязов Айдар Токторович
окутуучулар жана студенттер үчүн илим изилдөө, уюштуруу, тарбия иштери боюнча бир канча жакшы шарттар жаратып берүүдө. Атап кетсек, 2020-21 окуу жылында батмунун жана окуу түзүмдүк бөлүмдөрдөгү профессорлук окутуучулар курамын өздөрүнүн жумушуна, илимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында бир канча иш-чараларга конкурс жарыяланды. Студенттердин университет ичинде жана сыртындагы маданий иш-чараларын өткөрүү, катышуу үчүн атайын формалар алынып келинди. Баткен мамлекеттик университетинин ички каржылоосундагы илимий долбоорго Кадыров Абдинаби Азамбаевдин Айгүл Тоо тарыхый маданий музей комплексинин алдында Баткен тарыхый этнографиялык бөлүмүн түзүү боюнча илимий долбоор кабыл алынып, 1 миллион сом менен каржыланды. Профессорлук окутуучулар курамы жана Баткен областык Аппа Зайнаков атындагы драм театрынын кызматкерлери менен биргеликте 2021 жылдын 18 майында музей жана музыка калыбына келүү, жаңылануу аттуу иш-чаралар эң жогорку деңгээлде уюштурулуп өттү. Başçısı bakaydağı var, batırlardın barı var, küldürdün ulu çalıbay, küldürgüç acıbay, kırandı bir kutunay, sarı düşündün satayı. Bağlanıp kalgan cer, asıl boyun koyduğuna sivri. Amansın bu, ata gibi, kalgan cer. Тарихы болбой эл болбойт деген сөз бар. Экинчиден тарих бул биздин ата бабалардын баскан жолу. Биздин бүгүнкү турмушубузга кайсы жактан келгенибиз себеп болсо, экинчиден ошол келген жол аркылуу кайда барабыз деген суроо дагы жаралат да. Ошон үчүн тарыхты билбей туруп, бул келечекке карай кадам ташташ мүмкүн эмес деген пикирлер бар. Экинчиден тарых деген бул маданият. Жалпы элдин маданияты, элдин салт санаасы, расмий көп буюм терими мындай айтканда кагаз жүзүндө эмес, факты жүзүндө, көрмө жүзүндө чоң бир маанилүү ээ да. Ал эми бүгүнкү иш-чарабыз мына ушул эл аралык музей түнүнө карата уюштурулуп жатат. Бул жыл сайын уюштурулат өзү. Өткөн жылы эпидемияга байланыштуу болбой калды, быйылкы жылы мына ушундай жакшы маанайда өсүп жатат. Буга мына келген биздин маданият кызматкерлеринин колдоосу, жалпы коомчулуктун колдоосу үчүн алгычылык билдиребиз.